Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? 28 май 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Адаттагыдай эле бир сутка ичинде 23 бейтаптуу ооруканадан чыгардык. Бишкек шаарынан 9, Ош шаарынан 1, Нарын областынан 12, Жалал Абад областынан 1 бейтап айыгып үйүнө чыкты. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары отрицательный деп кетти. Ошентип бүгүнкү күнү жалпы 1066 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Мына бүгүнкү күндө лабораториялык тастыктоо иштери кеңири жүрүп аткан кези 5 февралдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 105.855 анализ жасалып, мына жыйынтыктарын берип, өткөн 24 сааттын ичинде, өткөн сутканын ичинде 2338 адам лабораториялык тесттен өттү. Ошол лабораториялык тест жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен 74 тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алган учуру катталып жатат. Бишкек шаарында 11 учур, Ош шаарында 35 учур катталып атат, Ош областында 4, Чүй областында 1 учур, Нарын областында 13 учур. Россия Федерациясынан келген курсанттар арасынан дагы 10 учур катталып, лабораториялык жол менен ошо жугузуп алгандардыгы табылып жатат. Кыргызстанда жалпысынан ошентип бүгүн 1594 учурга барды. Анын ичинде Жалал Абад областында 162, Ош областында 217, Ош шаарында 177, Чүй областында 118, Бишкек шаары 397, Баткен областында 28, Нарын областында 310, Ысык-Көл областында 14 боюнча туруп атат. Жана Солилецктен Оренбургтан келгендердин арасында 119 менен турду. Россия Федерациясынан келген биздин курсанттардын арасынан мына бүгүнкү күнү ушу 52 учурга жетип турат. Бүгүнкү күндө ошо биздин бейтапканаларда 512 бейтап бар. 12си оор абалда туруп атат, 6сы жандандыруу бөлүмдөрүндө кармалып атат. Орточо оор абалдыкта 88 туруп атат. Канааттандырарлык каалыгында 412 каза болгондор 16 боюнча туруп жатат. 7184 адам бүгүн байланышта болгон жактардын саны бүгүнкү күнү ошо үй карантиндерине кармалып, бүгүнкү күндө медициналык көзөмөлдүн астында турат. Обсервацияларда жаткан адамдардын жалпы саны бүгүнкү күнү 2648 түзүп жатат. Бүгүнкү күндө 69% пациенттер чыгып кетти деп атабыз, 1% каза болуп калды. Бүгүнкү күнү 30%-дан ашыгыраагы дарыланууда туруп атат. Жаш боюнча структураны ала келели, 6 жашка чейинкиси 6% түзүп атат, 7 жаштан 17 жашка чейинкиси 11%, 18 жаштан 29 жашка чейинкилер 27% түздү, 30дан 64 жашка чейинки бейтаптар 51% түзүп атат. Ошол эле учурда 65 жаштан өйдөрөөк төрү 5% бүгүн түздү. Ошондо Бишкек шаарына бүгүнкү күнү 35% жанакындай удельный вес болуп атат. Жалпы бейтаптардын санынан 35% Бишкекте. Ошонун ичинен 492 болуп атат дагы, 38% жанакындай тыштан келип завоз болуп калган. Ош областына 15%, Нарын областына 19%, Жалал Абад областына 13%, Ош шаары 9%, Чүй областы 11%, Баткенде 2%, Ысык-Көл областы 1% түздү. Жалпы бизден табылган, тастыкталган учурлардын ушу областтарга бөлүп караганда ушундай болуп чыкты.